болсун, көз тийген болсун, сыйкыр оорусу болсун, жин оорусу болсун. Молдоор жиндер менен сүйлөшөт го. Канча жаштасың, аялсыңбы, эркексиңби деп. Анан мен мага дайым кызык болот да. Уруп сабаганда жин кыйналбайт. Адам эле кыйналат. Ошо жинин уруп чыгарабыз деп ура берип, ушунчалык бүт денелерин көгөртүп ура бериптир дагы. Анан 30-40 кишиге бир окуп коюшат. Ооба. 30-40 эмес, 500.000 кишини киргизип алып окугандар бар да. Талпа киргизип алып окубаш керек да. Куран окуганды жакшы билбейт. Бир волшебствоны каалайт да. Молда шүф деп туруп айыктырып берсе, ошону күтөт да. Эмне үчүн алар дарыгерге барышпайт? Көп учурда молдоорго келет. Таба албай коюптур дагы, анан акыры өздөрү сен бир кыргызчасынан көрүнбөйсүңбү деп жөнөтүп бериптир да. Дарылануу арам деген бир аң сезимдеги адамдар да бар. Кудайдан гана сурашыбыз керек, доктурдан сураган ширк болот деген. Молдо өзүнүн акысыны баалап айтпаш керек, элдер көңүлдөн чыгарган бериш керек деген нерсе. Эмнеге үчүн врач бааласа болот? Бүт баары болсо молдо бааласа болбойт. Жана кулагыңа азан айтат, молдо керек. Өлгөндө да жаназа молдо керек, оорусанда молдо керек. Ал эмнеге молдо албаш керек? Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Атайын убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Буга чейин сүйлөшүлгөн болчу. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын эң негизги темасы бул азыркы учурда дем салган, кара дубаны кайтарган, жин чыгарган молдоор абдан көп. Өтө көп. Анан адам деген жана аябай жардамга муктаж болуп көз чачырап аткан учурда ким кайсыл жака десе да бара берет да. Бирок ал жака барып бир жакшы жыйынтыкка жеткендер дагы бар. Анан кайра ошол ден соолугунан ажырап оорусу күчөп кеткендер дагы бар да. Анан негизи кантип тандашыбыз керек, кимге барышыбыз керек? Биз сиздин бир-эки чыгарылышты көрүп калдым. Айтканыңыз бар экен, молдо деген бир көргөндө эле билиш керек, өзүнө байлабаш керек депчи. Анан 6 ай, 7 айлап, жылдап өзүнө байлап алгандар дагы бар экен, келишим керек депчи. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم. Ова мен негизи өзүм дайыма мындай атайын каналдарды ачып, дайым видеолорумду жүктөп антып турбайм. Көп колумда бошобойт. Анан силерге чейин дагы бир-эки ушундай суранган жерлерде интервью бергенмин. Ошондо ушинтип айтканмын да, кечке адамды өзүнө байлап албаш керек депчи. Эми адамды негизи бул адам дем салдырганы молдого барабы же илим алганы барабы, ошол барардын алдында аны сураштырып такташ керек да. Эң биринчи очередь такташ керек да. Анткени бул адам өзү каяктан илим алды деген нерсе. Мен элдердин арасында бир сөздөрдү көп угам да, анын касиети бар, ал деген ушундай бун атасынан калган касиети бар, ал дем салса анын касиети бар, жакшы болуп кетет деп. Жок, андай эмес да. Дем күчтүү андай. Дагы эле О мобилдик операторунун абоненти эмессиңби? Мой О баары үчүн ылайыктуу. 10 миллион сомду баары утуп ала алат. Батыраак Мой О супер тиркемесин жүктөп ал жана лотереяга катыш. Кызматтарга төлөө, дүкөндөрдө сатып алуулар, которуулар, бонустар, арзандатуулар, ыңгайлуу, жөнөкөй, чын жүрөктөн бир тиркемеде. Мой О менен миллиондорго көздөй. Ал туура эмес. Бул эч качан адамдын илими, адамдын даражасы атадан балага мурас болуп келбейт. Экинчиден, эч качан Кудай Тааланын алдында пенделер бири-биринен жөн эле бир нерсеси менен мындай жаратылыш менен артыкча болуп калбайт. Кудай баарын бирдей эле кылып жараткан. Адам таквачылыгы менен, илими менен артыкча болот да. Анан бул нерсе кээ бирлер Куран окуганды жакшы билбейт. Куранды окуса ката окуйт, туура окуганды билбейт, же мындай намазды да жакшы билбейт. Анан менин демим күчтүү, менин касиетим бар деп коет, ошого кишилер үйрөнөт да, мындай ишенип барып атат да. Жок, адам эң биринчиден илим алган болуш керек. Анын мындай теги сураштырганда бир атактуу, даңктуу, бир чоң окуу жайларды бүткөн, ушундай бир же бир медреседе, же бир ислам университет болсун, же бир медресе болсун, бир белгилүү жакшы илимдүү аалымдардын колунан окуп чыккан болуш керек. Анан Куранды 30 пара Куранды толук билген болсо, кары болсо дагы жакшы. Эми жок дегенде 30 пара Куранды билбесе дагы Куранды туура окуганды, рукуя аяттары, керектүү аяттарды туура окуганды билиш керек да. Анан экинчиден адамдын кулк мүнөзү дагы болуш керек. Мүнөзү дагы
бул адамдын мүнөзү да ошо адамдарга пайда келтирейин, только өзүнүн пайдасына эле эмес, адамдарга да пайдамды жеткирейин деген мүнөздөгү адам болуш керек да. Анан үчүнчүдөн ал барып аткан адамдарды ал кайсы тартип менен, кайсы ыкма менен дем салып атат, эң башкысы ушуга көңүл буруш керек. Кайсы ыкма менен? Бул дем салуудагы эң зарыл болгон ыкма эч качан адамдарды көп мындай талпа киргизип алып окубаш керек да. Ар бир адамга жеке окулуш керек. Бул сүннөт дагы ушундай. Пайгамбарыбыз дагы эч качан 20-30-100 адамды киргизип алып окуган эмес. Андай жок да. Азыр сөзүңүздү бөлүп атам. Азыр бирок ошондой көп бир бөлмөгө баарын чогултуп 30-40 кишиге бир окуп коюшат. Ооба. Бул 30-40 эмес, 500-1000 кишини киргизип алып окугандар бар да. Эми бул биринчи эле тарабы ошол бул талпа көп кишилерди алып кирип окуш бул сүннөткө да ылайык келбейт. Анан экинчи бир жагы көп кишилерди окуп аткан учурда бир адамдын кыйналып атканын көрүп эле экинчи адамда эч кандай сыйкыр жин шайтаны жок болсо дагы тигинин бакырып, кыйкырып, чыңырып, томолонуп, кусуп, кыйкырып атканын көрүп туруп дагы адам мындай психологически дагы ошол нерсени өзүнө копировать этип алат. Адамда мындай психологиялык жактан копировать этип алат да. Мисалы карасаң да, мисалы сени деле, мен деле любой бир адамды адамдар мындай эмоционально, психологически слабый, анан мындай сильный, күчтүү бөлүнөт да, алсыз, күчтүү болупчу. Эми ошол учурда кээ бир өтө алсыз, мындай адамдар психологически алсыз, бат бир нерсени өзүнө ишенип алган, бат бир нерсени өзүнө кабыл алып алган түрдө адамдарды, мисалы могул жерде бир 20-30 мындай кожный ооруп, андай дерматологический ооруп, жара басып кеткен кишилердин арасына бир таптаза кишини киргизип койсоңчу, бир 5 мүнөттөн кийин бул да тырманып баштайт да, мынтип кытышып ар жерге тырманып баштайт да. Чында бул эч кандай кожный оорусу жок да, бирок тигилердин арасында отуруп эле уже тырманып баштайт да. Ошол мээ ошону өзүнө копировать этип баштайт да. Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу эле бул жанакындай жин оорусу менен ооруп, бакырып, кыйкырып, томолонуп, чыңырып жаткандарды көрө бергенден кийин адам ошону өзүнө алып баштайт. Барып акырындык менен ошол нерсе буда пайда боло баштайт да. Бул жин шайтандан эмес, бул ошо денелери чымырап, титиреп, кыйкырып ийгиси келип, ыйлап ийгиси келип, мындай коркуп кетип, анан тиги молдокеден сурайт, мен ушинтип атам, сенин жиниң козголуп атат деп коет. Болду, ошол ойдон бул менде да жиним бар экен, козголуп атыптыр деп бул ошол ой менен күчөп, бул уже ой менен психологически ооруп баштайт да. Ошондуктан андай талпа адамдарды окушлук туура эмес да. Ошон үчүн биз дем салдырууга барууда биринчи ал адам чынында каяктан илим алды, илими барбы, жокпу. Мисалы мен интернеттен дагы көп Куран окуган, дем салгандарды көрүп калам да. Көбүнө көрөм, Куран окуганды туура билишпейт. Куран окуганды өздөрү окуп аткан Курандарында толтура катачылыктар бар да. Экинчи маселе, шарият илимин дагы жакшы албаган себептен ислам динине, шариаттын өкүмдөрүнө каршы келбеген бир нерселер жасатат. Муну мынтип жаса, тигини тигинтип жаса, могу эртемен мын жасат, кечинде мыны жаса деген бир нерселерди бул шариятка туура келбеген эле бир нерселер жасатып баштайт да. Бул анткени өзүнүн шариаттан илими жоктугунун белгиси. Анан биз ошол колдон келишинче негизи бул талпа окуганда бул ал бизге жеңил болот, дем салгандаргачы. Анткени мисалы мен дагы мисалы бир 20 кишини жеке кабыл алсам, эртеден кечке убагым кетсе, 20 кишини топ киргизип туруп окуп койсом, бир эле саатта бүтүп калам да. Бир эле саатта, 1 саат дем салып туруп, баарын чыгарып бересиң, эртең келесиңер деп койсоң, алар келе берет, 1 саатта эле дем салып койсоң да бошойсуң да. Бул адамдын нафсына жакшы да, бирок теги ооруп аткан адамдарга көп пайда болбойт. Анан ооруп аткан адамдардын оорусу да аныкталбайт да. Чындап эле жини барбы, сыйкыры барбы, медициналык ооруп атабы, андан эч ким аныктай албайт. Мисалы, давлениясы бар, кан басымы өйдөлдүй болгон адамдар дагы доктур дагы жеке көрүп текшерип көрүп давлениясын билет да. 20-30-ны киргизип алып туруп эле анан бүт барың давленияң мынча экен деп айта албайт. Же канын гемоглобиниң мынча экен деп айта албайт да. Ар бир адамды жеке текшерип көрөт. Ошондой эле жеке кабыл алыныш керек да. Бул бизге оор болсо дагы, бирок если адамга пайда келтиребиз десек, бул жеке кабыл алышыбыз керек да. Анан экинчиден ошол дем салып атканда сыйкырдын дагы көз тийген болсун, сыйкыр оорусу болсун, жин оорусу болсун, ал бир күндө эле чыгат.
Анан мен мисалы кээде бир 3 күнгө чейин кошуп коёмун. Бул жөн эле бир аз адам өзүнү жакшыраак сезип алганга чейин эле бул жардам да. Бирок чыгып кетүү үчүн 1 күн 2 күн жетиштүү болот да. Анан 10 күн, 20 күн, 1 ай деген нерселер алар туура эмес да. Бул адамды барып кайра ооруга чалдыктырат да. Ошондуктан силердин ошо мага чейин башка жерлерден көрүп келипсиңер. Жана бирөөнү айтып атпайсыңбы, бул акыры кайра катуу ооруп доктурга барды депчи. Бул Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала силердин араңардан өз кесибин мыкты билгендерди сүйөт депчи. Биз кайсы кесипти кылсак дагы ошол кесипти биринчи жакшы окуп, билимин алып, мындай бир мыкты деңгээлде билип, анан алектенишибиз керек да. Эгер ошол мыкты билбегендиктин айынан балким ошол молдеке дагы аны алдайын деген ою жок чыгар. Ал дагы ушинтип 5-6 ай дем салсам айыгып кетет деген үмүттө дем салып атканда, бирок бул ошол сыйкыр же жин оору эмес экен деген, бул неврологиялык жактан ооруп аткандыгын аныктай алган эмес да. Бул билимсиздиктин айынан болуп атат да. Ошон үчүн биз бул рукуя илимин дагы жакшы билбегенден кийин бул кесипти кылбай эле койгон жакшы да. Бул жоопкерчиликсиздик да болот. Бул жоопкерчиликсиздик да. Анан жана негизи элечи кишилер деген кандай учурда молдоорго келет? Эмне үчүн алар дарыгерге барышпайт? Көп учурда молдоорго келет. Бунун бир эле эмес, бир мен ушул өзүмдүн практикамда байкаган бир канча себептер бар. Биринчи себеби бул адамдарда бири-биринен көрүп, угуп ушинтишет да. Анткени бир адам көп ооруп, кыйналып, доктурлардан көп акча кетирип, айыга албагандыктан анан молдого келип дем салдырып айыгып кеткенин көрөт дагы, анан ал бир канчаларга айтып бере берет да. Ошону уккан адамдар ооруганда түз эле молдого келип башташат да. Бул биринчи себеби ушундай өзүнүн бир жакындарынын доктурдан айыга албай молдодон айыккандыгын көрүп калган себеп болот. Экинчи дагы бир себеби бизде чынында доктурларда дагы билимдүүлүк, өзүнүн медицина тармагында өзүнүн билимин дагы билимдүү доктурлар азайып кетти да. Буга менин түшүнүшүмчө көп билимдүү доктурлар чет өлкөлөргө кетип калып атат. Дарыгерлер чет өлкөлөргө айлык акысы аз болгон себептен же бир башка бир себептерден чет өлкөлөргө кетип калып атат. Мен врач эмесмин да, мен доктур эмесмин да. Бирок медицинаны жакшы түшүнөм да, кайсы тармактан адам ооруп атат, медициналык ооруларда кайсы тармактан, кайсы мисалы медицинадагы баардыгы бөлүнөт да, мисалы стоматология, неврология, психиатрия болот, кардиология, ушинтип мисалы урология болуп кете берет да. Ошондой кайсы тармактан ооруп атканын уже түшүнөм да. Кээ бир доктурлар ошол доктур болуп туруп, ошо 7-8 жыл окуп диплом алып дагы иштеп атып дагы ошол келген бейтапты мейли ал мисалы кардиолог болсо бул кардиологическадан таза болгону менен бул эмнеден ооруп атат, кайсы тармакка кайрылыш керек, жолдомо бере албайт да, түшүнбөйт аз да. Мисалы мага бир таң калыштуу жери, бир кыз келди. Мына көп 2-3 жыл болуп калды. Бир кыз келди, өзү эле айтып атат. Мен текшерип көрдүм, эч кандай сыйкыр, дуа, жимпин мен деле оорубайт экен. Жана кыз өзү эле айтып атат да. Мен дайыма башым ооруйт дейт. Дайыма алсырайм. Уктабай калдым, бессонница болуп атам. Кечке жаман ойлор келет. Өзүмдү өлтүргүм келе берет, кол салгым келет. Кээде балконго чыксам этаждан секирүүгүм келет. Анан ар ким мени уруша берем. Жаман ойлор көп келет. Анан демим кысылат, жүрөктөрүм дүкүлдөйт. Анан мени бирөө артынан издеп жүргөндөй боло берет. Артынан бирөө мындай преследует дегендей болот. Көзүм жумсам эле бирөө жакын келип карагандай боло берет. Деп ушундай бир өзү эле айтып атат да, бул мындай депрессия менен ооруп атканын өзү эле айтып атат да. Анан ошону врач болсом өпкөсүн тарттырыптыр, ашказанын гастроскопия кылып, ашказанына шланг жуткуруп көрүптүр. Анан эң таң калыштуусу 4,5 миң сомдук томографияга көзүнү томография кылдырыптыр да. Бул деген көзүнү эмне томография кылып атат да? Бунун көзүн эмне? Көз зрениясы жакшынакай эле көрөт экен. Буну өзү эле айтып атпайбы? Мен өзүмдү өлтүргүм келет, кээде бирөөлөрдү өлтүрүп салгым келет, урушуп кеткенде, бирөө мени урушуп кетсем дейт. Көпкө чейин ошону кантип өлтүрсөм, артынан бычак сайып өлтүрсөмбү, мынтип өлтүрсөмбү деп пландап жүрө берем депчи.
Анан мындай адамдарды көрсөм жийиркене турган болуп калдым, жаман ойлор келет, кулагыма кээде бир үндөр угуп кетип атат деп өзү эле айтып атат да. Эми мен текшерип көрдүм, бул сыйкыр эмес экен, жин эмес экен, доктурдун оозу бул уже каяктан кайсы тармакка барыш керек, бул түшүнүктүү болуп турат да, муну психиатрга жөнөтүш керек да. Ошону доктурлар целый клиника таппай коюптур да. Целый клиника, бир клиникага барыптыр, ал жакта бардыгы бар экен да. Ошонун бардыгы таба албай коюптур дагы, анан акыры өздөрү сен бир кыргызчасынан көрүнбөйсүңбү деп жөнөтүп бериптир да. Бул деген дарыгерлердин билимсиздиги да. Дарыгерлерди бул неден анткени бул мындай да. Азыр доктур эки түрдүү болот. Кээ бир доктурлар кагазды карап эле да. А кээ бир доктурлар өзүнүн ой жүргүзүүсү, точка зрениясы, аң сезими күчтүү болот да. Кээ бир ооруларды ушундай күчтүү доктурларды көргөнмүн. Ал чынында кандай анализдерди тапшырбасын, кандай томографияларды өтпөсүн чыкпайт да. Бирок ошону доктур өзүнүн тажрыйбасы менен табып коет дагы, кандай дарыларды берип айыктырып койгон доктурларды көргөнмүн да. Аябай кыйын да. Көптөгөн доктурлар бул кагазды гана карайт. Кагазда гемоглобин аз болсо, гемоглобин аз экен дейт. Көп болсо көп экен дейт. Же текшерип көргөндө аппарат бир нерсени чыгарып берсе, ошону гана айта алат. Мындай өзүнүн ой жүргүзүүсү менен, өзүнүн түшүнүгү менен ал эчтекени байкай албайт, эч кандай ой жүргүзө албайт. Бизде билимдүү, күчтүү дарыгерлер дагы бар, бирок айрым учурда адамдар өздөрү да баргысы келбейт, Андайлар да келеби сизге? Ооба, дарыгерлер баргысы келбегендер. Өздөрү да баргысы келбейт. Мисалы, мен дагы сунуштасам да баргысы келбейт. Бунун себептери мындай болот. Кээ бир адамдар доктурлардан аябай көп акча кетет деп түшүнөт. Көп акча кетет деп неме кылат. Анан ошол финансовый жагынан катышат. Ошон үчүн доктурга баргысы келбейт. Анан экинчи дагы бир жагы, негизи адамдардын, ошо ооруп аткан карапайым адамдардын дагы бул тибби, медициналык жактан аң сезиминин, түшүнүгүнүн аздыгынан келет да. Мисалы, мага көбүнчө адамдар мындай бир волшебствону каалайт да, айткандачы, бир сыйкырды каалайт да. Өтө кыйын оорусуну дагы 2 күн, 3 күндө эле молда шүф деп туруп айыктырып берсе, ошону күтөт да. Кээ бир оорулар бар, аны 6 айлап, 3 айлап дарылаш керек болгондо ага жалкоолук кылат, барбайт. Анткени ал түшүнүгү аз да. Мисалы, мага баягы белинен бир ооругандар келди. Бунун эч кандай, бул грыжа оорулар, грыжа өтө айыкпаган бир оорулардын бири да. Грыжа оорусу, анан аны деген мага келиптир, белим ооруп атат деп, анан ошол бел уже ден урам, уже башты кысып, башыны да оорутуп атат да. Анан мен жакшы доктурларды айттым да. Ал деген 3 айга чейин лечение алыныш керек болгон лечениялар бар да. Алардын өзүнүн баягы плазмаларды берилет, түрдүү мындай жумасына бир жол плазмалар берилет, анан түрдүү баягы немелерди, магнитный терапияларды алат, лазерный терапияларды алат. Ол бир 3 айга чейин чозула турган неме да. Ой, мен убагым жок, 3 ай мен келе албайм, мындай 1-2 күндө бүтүрүп кое албайбы деп туруп алды да, вообще. Андай болбойт десем кетип калган. Кийин ошону көптөн кийин баспай калып кайра келишкен да. Бул деген адамдардын дагы мындай медициналык жагынан аң сезиминин аздыгы, окубагандыгы. Демек, кээ бир ооруларды ушундай узак лечение болот, бунун башка варианты жок дегенди түшүнбөйт да. Мен кыска арада эле барсам, же кастопырап тырс эткирип салып койсо, басып чуркап кетсем, же молда шүф деп койсо кетсем деп түшүнөт да. Кээ бир алыстап жылдап лечение алыш керек болгон нерселерди түшүнбөгөндүктөн келип чыгат да. Анан мындай да себеби барбы деп ойлоп калдым да мен. Негизи бул чыгарылыш тартканга чейин бир канча молдолорго барып көрдүм да. Барып, анан жанында сүйлөшүп отурган кишилердин сүйлөгөндөрүн угуп отурупчу. Анан бирөө айтып атат, эмнеге дарыгерге барбайсыз дейт. Ал жакта деген укол саят, капельница саят дейт, наркоз алабыз дейт. Анын ичинде спирт бар. Спирт болсо бул арам дейт да. Мындай нерсе уктулуп бересизге да айтышканбы? Келген, эстеп атам, мындай келет да. Анан кээ бир ушундай дарылануу арам деген бир аң сезимдеги адамдар да бар да. Курамында мындай нерсе бар деген. Дарылануу арам деген нерсе бар. Буну биз Кудайдан гана сурашыбыз керек, доктурдан сураган ширк болот деген түшүнүктөгүлөр да келет да. Бул эми исламда да туура эмес. Бул медицинаны пайгамбарыбыз деле колдонгон. Бул туура. Анан экинчи бир маселе жанакындай
дарынын составында спирт бар, ошону ичсе болбойт дегендер да келет да. Эми бул негизи спирт шариятта мындай ичип мас болбой акылын жоготуп кумарлануу үчүн арам кылынган да. Спирт колдонуу да арам эмес да. Спиртти колдонуу да арам кылынган, ичүү да арам кылынган да. Эми ошол спирт кээ бир мисалы укол кылганда да бизге спирт неме кылып туруп анан укол берип атпайбы, анткени ошол жанакы биздин денеде дагы бизге көрүнбөгөн микробтор болот да. Аны жанакы ийне сайып туруп ичине алып кирип кетсе, ал заражение болуп кетет, жара болуп кетет. Ошон үчүн ошол жерди мынтип спирт деп коюп туруп анан кийин саят да. Ал ошол спирт сүрткөн жер бейнамаз кылбайт. Спирт бейнамаз кылбайт. Арак бейнамаз кылат да. Анткени бул арак атайын ичип мас болуш үчүн даярдалынган да. Спирт бул деген дарылык үчүн да кете берет да. Бул спирт бейнамаз кылбайт. Анан жана темага айтып келеличи, жин чыгарган депчи, негизи кандай кишилерге жин кирет өзү? Анан менчи жана видеолордон көрүп калдым да, молдолор жиндер менен сүйлөшөт го. Канча жаштасың, аялсыңбы, эркексиңби деп. Анан мага дайым кызык болот да. Бул монтажбы же чын эле сүйлөйбү депчи, ошол жиндин үнү менен чыгат го. Мынча жаштамын, чыгасыңбы же чыкпайм депчи. Ошол боюнча айтып бериңизчи. Бул ушул аябай көп берилген суроолордун бири. Бул негизи мындай. Эң асыл түбүндө ошо жин оорусу менен ооруган адамдарды дем салганда адам өзүн жоготуп, адамдын акылын жин башкарып, адамдын тили менен жин сүйлөп калган учур бул жок эмес, бар нерсе да. Бул менин практикамда да көп катталган, бул болуп турат, бар нерсе. Анан бул бардык эле жиндердин дагы түрү болот. Адамдарга ошо бүт баары формат окшош болбойт да. Жиндердин дагы түрү болот. Ошол кээ бир түрдөгү ушундай жиндер менен ооруганда адам ошол сүйлөй алат да. Анан мындай сүйлөй албаган да жиндер болот да. Кыргызча сүйлөйт э? Ал башка өзү билбеген тилде да сүйлөп кеткендер бар. Мисалы бир кыргыз болсо, может англисче билбесе, тиги жин англисче сүйлөп кеткен учурлар болот, арабча сүйлөп кеткен учурлар болот. Бул өзү бар нерсе да, жок эмес. Бул ошол адам акылын жоготуп, адамдын акылын жин башкарып сүйлөп, бул практикада бар нерсе да. Анан чындап эле бул бирок бардыгы болбойт. Мисалы мага келген кээ бир адамдардын мисалы дем салганда, ошо сыйкыры жинин окуп айыктырганда, ал адам өзүн бакырып, чыңырып, тепкилеп, кыйкырбай деле, мындай спокойно деле чыгарып койсо болот да. Анан мен эмнеге андай болгон жокмун, значит менде жокпу деп да күмөн кылып башташат да. Бүт баары андай болбойт. Мисалы мага деле келген ушу жин оорусу менен ооруган адамдардын арасынан бир 50-60 адам арасынан бир ошондой түрдөгүлөр келип калат да. Окуп баштаганда кыйкырып, чыгырып, өзүн жоготуп, сүйлөп, мени кыйналып өлүп калам, мен чыгам дегенди айтып башталат да. Негизи ошол дем салып аткан жана интернеттегилер дагы ошол бардыгын эле анта албайт. Ара-арада бир ошондойлор келип калганда, ошону видеого тартып туруп чыгарып койсо, аны көргөн адамдар, жин чыкканда бүт баары ушундай болот экен деп түшүнөт да. Бүт баары. Бул ошондой учур бар да. Анан бирок бардыгы эле андай боло бербейт да. Анан экинчи дагы бир маселе, кээ бир адамдар ичинде эч кандай жин жок эле, ошол Куран окусаң эле тепкилеп, кыйкырып, мындай жиндей болуп сүйлөп баштайт да. Бул эмнеден келип чыгат? Бул деген нерсе, бул адамда психологический раздвоение личности деп коет. Бул кечке сенин ичиңде жин бар, сенде жин бар деп баягы молдо окуй берип, бара айылап окуй берип, ошол адамдын оюна ошону сиңдирип коет. Анан менде жин бар деген бир образды өзүнө пайда кылып алат дагы. Анан дем салып баштаганда баягы адам мээсиндеги баягы жин деген экинчи бир образга бул переключение болот дагы. Анан дем салсаң эле кыйналып эле бакырып, сүйлөп, баягы жиндей болуп жооп берип ушинтип калат да. Бул мындай психологиялык эле бир автоматтык түрдө өзү эле ушинтип автоматтык түрдө адам өзү берип баштайт. Анткени такыр катуу ишеним менен мээсине сиңдирип алгандан болот да. Негизи мага ошондойлор келгенде дагы түшүндүрүп айтам. Жакындарда могу сүйлөп атпайбы десе дагы жок, бул өзүнөн сүйлөп атат. Бул андай эмес. Анткени мисалы жин менен ооругандар ошентип баштаса дагы аны бир күн, 2 күндө эле тазалап койсо болот да. Бирок алар 1-2 күндөн кийин адам айыгып, эффект алып, мындай результат болуп кетет да. Жанакындай нервтен ооруп, мына психологический ошондой образга өтүп алгандар бар го, каттуу самовнушение менен. Аларды 1 ай окусаң да, 1 жыл окусаң дагы күндө окуганда ошол
баягы концерт боло берет. Өзүн жоготуп, жиндей болуп сүйлөп, кыйкырып, тепкилеп, чыгам, чыкпайм деген боло берет дагы. Бирок мындай чына жашоого үйүнө барганда эффект жок да. Айыгып, жеңилдеп кетип жок да. Кээ бирлер ушинтип мен молдого барбай калганда эле кыйналып калам, барсам жеңилдейм деп, бул өзүнүн оюнан эле мен барсам жеңилдейм, анан барбасам кыйналам деп, менин ичимде сыйкырым күчөп кетет деп, бул ушундай ошол каттуу настрой кылып алган ошондон эле болот да. Анан жанача интернеттерде көп жүрбөйсүз, жакында эле бир видео аябай резонанс болуп кетти. Казакстанда Актауда тартылганча молдо колун бутун байлап алып сабап атканчы. Сабап чыгарат. Негизи динде деген экинчи адамга монтип зыян келтиргенге дагы болбойт го. Анан көп молдолордон байкайм да ушинтип камчы менен сабап денесин көгала кылып, ушинтип уруп жин чыгаргандар деле бар. Бул туура эмес ыкма, адам өзү ошол билими жоктугунан келип чыгат да, ошентип сабаган деген. Мисалы мен көрдүм мага келген кишилерден буну баягы муздак сууга салып окуш керек деп, кыштын күнүндө ысык көлдө бирөөнү баягы биздин эле ысык көлдүн эле баягы колуңду жууа албайсың, ошо муздак сууга жаткырып алып, дем салып, тиги сууга өтүп, бүт почкаларынан бери сууга өтүп, бөйрөктөрүнө сууга өтүп, гипотет этип, осложнение берип, больницага жатып калгандар көп да. Ошондой эле уруп сабагандар көп. Уруп сабаганда жин кыйналбайт. Адам эле кыйналат. Бул адам ичинде жин болсун, сыйкыр болсун, ал кыйналбайт. Ал жөн эле адам кыйналат. Анан менде ушундай дагы практикамда келди. Бирөөнү ошо жинин уруп чыгарабыз деп ура берип, ушунчалык бүт денелерин көгөртүп ура бериптир дагы. Анан могу жерине көп урган экен да, желкесинечи. О желкеси көгөрүп канча жүргөн экен да. Бул жерден уже кандар тромб болуп, кан тамырларды баягы жанчыла бергенден кан тамырдын ичиндеги кандар уже уюп тромб боло баштаптыр дагы. Ошол жигит барып Москвадан ошо кан тамырдын ичинде катып калган тромбторду кетирүү үчүн 120 000 рублга дарыланып келди да. 120 000 рублга дарыланып келди. Бул жаман ошол денелерин көгала кылып уруп атпайбы? Ошолор тромб болуп калат, кээ бир майда кан тамырлар жарылып кетет, үзүлүп кетет. Бул баары бир ошонун последствиясын тартат бул адамчы. Ошон үчүн эч качан физически уруп, сабап, тепкилеп, мен байлап алып, тизеси менен тепкендерди көрдүм да, бүт көгөртүп салып туруп мага көрсөтөт да. Несем түркүккө байлап коюп тизеси менен тепти депчи, чык деп тизеси менен тепти дейт да. Анан дагы бир мен де интернеттен да көрдүм, мага келгендерден уктум. Үстүнө чыгып алып секирет экен да, үстүнө чыгып алып. Могу кабыргаларын сындырып коюшу мүмкүн, бир жерин бул 80 килограмм үстүнө чыгып алып секирет экен да. Андай методдорду колдонбош керек, такыр колдонбош керек. Биз муфтият менен дагы бул тема боюнча сүйлөшөлү деп атканбыз да. Буларга дагы бир кандайдыр бир чара көрүш керек деп, анткени жабыркагандар абдан көп экен. Ушинтип сабап, анан кийин денеси көгала болуп туруп, анан больницага баргандарчы да, эми ооруканага баргандар. Ал аябай көп денеси көгала болуп баргандар. Эми муфтият буга кандай чара көрөт? Балким экзамен алып көрөбү, негизи ошол бул илимди бизде мындай именно могу рукуя илиминин аныктай турган муфтиятта да андай бөлүм да жок да. Ошол проблема болуп атат да. Ошон үчүн бул маселеге мен кийлеше албаймын. Адамдар өздөрү байкап көрүп, жана уруп сабагандарга барбаш керек. Кээ бирлер могу жеринен сонный артерияны басып уктатып койгондар болуп атат. Аны дагы кылбаш керек да. Эми мындай могу жерден сонный артерияны басып туруп, адам уктап калат да. Любой эле адамды басып туруп уктатып койсо болот да. Көп күчтүн да кереги жок. Адам мээге кислород жетпей, адам бир моментте уже буякта бургандан кислород жетпегенден кийин жүлүндөн уже адам таштап салат да. Анан ошол кезде адам бир какой-то бир 30 секунд, 40 секунд мындай кырылдап, титиреп, өзүн жоготуп, мындай болгондон кайра кислород жүрүп баштаганда өзүнө келет да. Келгенден кийин мына көрдүң, сен өзүң жоготуп койдуң, сенде жиниң бар экен. Көрдүң, сен мисалы уктап калдың деп ушинткендер келип атат да. Сен каяктарга барып келдиң деп ошол учурда негизи адамда ушундай сезим болот да. Биз деле мектепте окуп жүргөндө баягы балдар артыбыздан келип монтип, муунтуп, уктатып коюп, ушундай ойночубуз. Анан бир кезде анан агайлар урушуп атып өлүп калат. Адам антпегиле жооп бересиңер деп атып анан түшүндүрүп токтогон да. Ошондой эле могу сонный артерияны кысып кислородду буруп уктатып коет да. Анан ошол учурда адам бир кыска секундда көп убакыт жоголуп кеткендей сезим болот. Бир башка бир ызы чуу бир жерлерге барып келгендей болот да. Анан бир жерлерге барып келгендей болуп, көрүн, сенде жиниң бар, мындай бар деп туруп,
ишендирип коет да. Бул ошентип уруп сабап же моонтип кыкынтып уктатып деген нерселерди кылбаш керек да. Жөн эле Кур'ан менен дем салып чыгарып койсо болот да. Сиз деген көп жылдан бери канча кишилер келди да сизгечи? Анан медицина тарабынан дагы эч кандай жардам болбогон, бирок сизге тиешелүү иш да негизи. Бирок сиз дагы алсыз болуп калган, сиздин да күчүңүз жетпей калган учурлар болгонбу? Мен жардам бере албай калган учурлар боло берет, медицинада жардам бере албай калган учурлар боло берет да. Бул мындай да окуялар болгон да. 2012 же 13 жылдары болчу, бир эже келген. Ал эже мындай өзү туруп бас эмес, моунда отуруп койсо да отура албайт да, өзүнүн салмагын кармай албай кулап калат. Аны көтөрүп алып келишкен да. Аны Сокулуктан, Беловодскийден, Чуйская областнойдон, биздин республиканский больницадан чыгарып салышыптыр да. Болбойт деп, ал эми ушунчалык арыктап такыр болбой калган да. Арыктап такыр болбой калган да. 4 больница чыгарып салган да. Өтө арыктап кетиптир. Бирок мен көрдүм, сыйкыр менен ооруйт экен да. Бирок бул сыйкырдын айынан сыйкырда ушунча өтүшүп, уже бул сыйкыр акыры барып адамды физически дем соолукка дагы зыян берип баштайт да. Уже бул тамак жебей, арыктап, иммунитети түшүп, кан немеси түшүп, гемоглобин түшүп, такыр баса албай, тамак да жей албай калган да. Анан мен аны айткам, сизге азыр кичине бир 3 күн дем салып, анан бир аз сууга дем салып берип, анан кичине курмага дем салып, курманы мындай соруп неме кылып, анан жай сүткө дем салып берип, ушулай ичирип кичинеден бир 3 күндөн кийин кичине тамак жегени көбөйүп, анан дагы бир 3 күндөн кийин дагы кайра алып келишти, дагы бир 2-3 күн дем салып берип, дагы бир жүзүмө эс алып, ошо дем салып, кичинеден дем салып, ошондо барып анан акыры 1 айга жетип уже толук басып кетти да. Ошол эже азыркы күндө деле жүрөт. Кээде азыр деле келип дем салдырып кетет. Ошол эже кээ бир учурларда келип калат. Бир мындан 2-3 жылбы, 4 жыл, 5 жыл болуп калды, 3-4 жыл болуп калды. Ушундай ушул сыяктуу дагы бир байкени алып келишти. Ал дагы Оштон Каракулжадан болчу. Аны доктурлар 8 айдан бери ар кайсы больницага өздөрү которуп, скорый менен которуп жүрүшөт экен. Баса албай калганда, отура албайт да, баса албайт. Ал да ушундай арыктап, сөөгү менен эле териси калган да. Бирок аны мен көрүп эле айттым да, бул байке катуу бир нерседен корккон, ошондон улам башталган. Бул корккондо жин шайтан кирген эмес. Корккондон бул мээде бул психологиялык травма кабылган. Муну дарылатыш керек. 8 айдан бери больницада жатат деп айтып калды да. Анан мен бүт сураган кайсы больницаларга барды, кандай доктурлар көрүп, бүт тактап чыксам, бардыгы туура эмес лечение алган да. Бул деген терапия ала берген, терапевттер дарылай берген, жанакы неврологдор дарылай берген, ар кандай бул адамга психиатр керек да. Психиатр керек болгон. Ошол адамды, мисалы мен көп айтып жүргөн, элдерге сунуштап жүргөн врач бар. 70тен өтүп калды да. Мени көп адамдар айта берет, сен неге ошого эле жөнөтө бересиң депчи. Бирок мен ал врачтын мындай өтө көп жакшы лечение кылгандан көргөм да. Ошол баспай калган адамды 2 айдын ичинде дарылап, кайра жумушка чыгып иштеп кетти да. Ошонун артынан ошол байкени көрүп алып дагы Каракулжадан өтө көп кишилер келди да магачы. Бул ушундай доктурлар да жардам бере албай калган деңгээлер көп боло берет. Анан кээ бир оорулар бар, эми доктурлар да жардам бере албаган, мисалы онкологиялык оорулар болот. Ушу психиатрический оорулардын дагы өтө өтүшүп кетип, уже психиатрлар да жардам бере албай калган статьяларга кабылгандар келет да. Аны врачтар деле жардам бере албайт. Сиздер да жардам бере албайсыздар? Биз да жардам бере албайбыз. Негизи өзү ушундай айыкпай калган оорулар бизде көп, онкология оорулар, түрдүү оорулар бар да. Аны доктурлар мисалы жардам бере албаган оорулар, ал жөнүндө өзүнчө бир сөз кылса дагы көп сөз болуп кетет да. Аябай жана үмүт менен келгенде дагы башкача сезимдер болобу сизде? Жардам бере албаганыңызды түшүнгөнүздө? Ооба. Мисалы кээ бирлер мен акыркы үмүтүм сен болуп келдиң деп келишет да. Кээ бирлери ушундай сыйкыр, көз тийүү, жин оору менен келген болсо, биз жардам бергенде ушул айыгып кетип, сүйүнүп, мындай күнүнө сурайм да, мисалы 2-3 күн келсе сурайм да, аябай жакшы болуп кеттим, мындай болуп кеттим десе, ушунча бир жан дүйнөңдөн рахат аласың да. Анткени пайгамбарыбыз айтат, адамдардын эң жакшылары адамдарга пайдалуураактар деп айткан да.
ошон үчүн мындай бир адамга пайдаң тийип мындай ыраазы болгондо аябай сүйүнүп кетесиң. Кээ бир адамдар келгенде акыркы үмүтүм сен деп айтат да, анан мен көрсөм мен жардам бере албай турган нерсе, бирок доктурлар дагы жардам бере албаганын түшүнөм да. Бул ооруну доктурлар да жардам бере албайт. Аны кантип түшүндүрүш аябай оор болот да. Ошондо бул ооруңуз мен жардам бере албайм деш өзүнчө бир оор болот. Анан бул медицина дагы уже бул ооруну айыктыра албайт, жардам бере албайт деп айтыш дагы бир кыйын болот да. Бирок баары бир айтыш керек болот. Анткени айтпасаң баягы адам үмүттөнүп мындай көп акча каражатын коротуп ар кимдерге алданып жем болуп жүрө бергендер бар да. Мисалы кээ бир аутист балдарды алып келет да. Аутизм менен ооруп калган, синдром Даун, аутизм оорулары менен келет. Буларды доктурлар да айыктыра албайт да. Бирок ошол үмүттөнүп бир молдого канча айдан бери каттап жүрөт да, айыгып кетет депчи. Анан кээ бир доктур мындай врачебный жактар менен алектенгендер дагы бир кымбат витаминдерди саябыз, анан бул айыктыра берет, бул өзү $2000 турат деп дагы немесин алып койгон учурларды көрдүм да. $5000 дарыларды сайып дагы айыктыра албайт. Анычы, бирок ошону ошентип доктурларга да, молдолорго да мындай жем болуп калбасын деп мындай айтасың да. Бул айыкпайт десең, кээ бирлер аябай жаман көрөт. Сен неге менин баламды айыкпайт деп айттың? Деп анан башка молдолорго кетет. Кайра башка кете берет. Ал адам өзүнөн экен да. Кээ бирлер түшүнүп кабыл алат, анан кээ бирлер жаман көрүп, Кудайдан, бардыгы Кудайдан айыгат, сен анты айыкпайт деби, сен мындай тилегиң жаман деп мага айтып кеткендер да болот. Эми айыкпаган ооруларды көрүп атпайбыз, айыкпай эле доктуру деле, молдосу деле айыктыра албай акыры өтүп кетип атпайбы? Кээ бир онкология ооруларыны 4-стадияга жетип кеткен айыктыра албай атпайбы? Ошондо да айтып беришет да. Кур үмүт берген дагы жаман, бирок ушинтип ачык айткан дагы жаман. Ачык айткан да кыйын, бирок үмүт да бербеш керек да. Анан жанагындай учур болот сизде. Ошол дарыгерлер дагы бир учурда эстеп айтып берсеңиз, дарыгерлер дагы эч жактан жардам ала албай, анан ошол сизден жардам алып кеткен, же сиз тааныган бир молдодон жардам алып кеткен. Жана айтышат го, үйүнө чыгарып берип койгон экен, анан ошентип кыргызчылык кылып жакшы болуп кетти дегендер болуп калам да кээде. Бар андайлар, мисалы көп болот. Мага дагы атыны да эсимден чыгып калды. Бир байкени дагы ушинтип чыгарып койгондо, ал эркек киши болчу. Ал ооруп жүрүптүр, анан башында ооруганда кыйналып, кысылып, шалдырап жүрүптүр, анан кийин өзүнчө ыйлай бере турган болуп калыптыр, анан бир мүрзөлөрдүн арасына барып отуруп ала турган болуптур, анан туугандары дагы таппай калса эле ошол мүрзөнү барып издесе ошол жерден табып келет экен да. Ошентип жүрүп калыптыр, анан кийин бир кезде уже өзүнүн мындай акыл эсин да башкара албай, эчтеке кыла албай, анан тамак да жебей калыптыр, анан мага кыйкырып, секирип, бут колдорун байлап алып келишкен да. Анан байлап алып келгенде, анан кишилер да күтүп турган кишилер бар да, алар деле туура түшүнүп эле киргизип беришкен да. Анан кээде көрүп калам мечиттен ошо байкени уже тамак да жебей калып, аябай ушу ыйлап, сыктап, уктабай, мүрзөлөр да качып, ушинтип жүрүп калыптыр. Өзү мындай чыгып кете элек кезде, ушинтип акыл эсин жоготуп кое элек кезде мага мынтип айткан да. Бир орунда тура албайм. Монтип отурсам, мага келгенде дагы мындай мага өзүнүн акыбалын түшүндүрүп айтып атат, бирок ушу менин алдымда да ар бир басып турат да. Мен ушунда отурсам эле кыйналам, кичине бассам жеңилдейм деп. Анан ушу тынбай басып турат. Мен Бишкекте мен жөө баспаган көчө калбады деп айткан да. Бишкекте мен жөө баспаган, ушу отура албай, бир орунда тура албай эле басам, чарчаганда кичине отурам, кыйналганда кайра басып, бүт көчөлөрдү кыдырып койдум. Деп ушинтип айткан. Андан кийин бир келген ошентип. Кийин негедир кайра өздөрү келбей калды, башка бирөөгө дем салдырганы кетишти. Мен кел окуп берем дегенмин да, анан келбей калды өздөрү. Анан кийин ошондо айтканда уже кичине ыйлап баштадым, мына мүрзөлөргө кетип баштадым, тура албай атам деп, анан бир туугандар ушинтип атат, макул кел окуп берейин десем, анан ошо менен өздөрү келбей калып, көп жүрүп анан кийин өзүм башкара албай калып келген да. Бул арада доктурга да жаткызышыптыр. Доктурга да жаткызган болгон эмес. Андан дагы 2-3 жыл жатып, кийин анан мага байлап алып келген да. Анан
мен бир эле окуганда, ошо бир эле окугандан кийин баягы тепкиле бакырып кыйкырып аткандары токтоп мындай спокойт этип калды, бирок бир уктап калгандай эле болуп эле, соогандай болуп эле анан мындай шалпыйып эле калды да. Анан мен айттым да, уну ал барып жаткырып койгула, бул эми көп уктайт. Себеби көп күндөн бери уктабаган экен да. Анан муну ойготпогула. Качан өзү 1 сутка уктайбы, 10 саат уктайбы, ошо качан өзү ойгонгондо тамак ич деп да кыстабагыла. Өзү ойгонгондо анан тамак ичирип ошондо алып келесиңер. Деп ошол бир уктаганда ошол кеткен бойдон бир 18 саат көзүн ачпай уктаптыр да. Андан кийин кичине эле тамак жеп эле кайра уктап калыптыр. Мага чалышкан. Тамак жеп эле кайра уктап калды депчи. Анан мен айттым, анын основной проблемасы уже жин оорусу кетти. Эми бул баягы мээ уктабай жүрө бергендиктен чарчап калган да. Буну жөн койгула, может бир күндөн кийин деле кайра повторно алып келип койсоңор болот. Сен ошоло да бир күн, 2 күн эс алып анан келгенде өзү келди да. Мага келгенин билбейт экен. Келгенин билбейт. Анан мурда келгенин деле жакшы билбейм дейт да. Памятьтен өчүп калганбы, мурда келгенде жакшы эле өзү сүйлөп түшүндүргөн, бирок ошондо жакшы билбейм дейт да. Эсимде жок, мен сизди биринчи жолу көрүп аткандай болуп деп. Бирок ошол дагы аябай жакшы айыгып кетти да. Кээ бир жанакындай арак ичкендердин маселеси болот го. Наркологияда жатат бир ай чыгып эле ошо күнү ичип алат, чыгып эле ошо күнү ичип алат. Такыр токтобогондор дагы мына доктурлар жардам бере албайт го, наркологдор дагынча. Бир эле дем салуу менен токтоп калып, такыр ичпей, соон болуп, оңолуп, намаз окуп кеткендер толтура да. Бирөөнү бул 2019-жылы болуш керек эле. Алып келди, эжеси алып келди. Уже иче берип, уже бүт туугандар отказ кылып коюптур. Акыркы уже эже калды дейт да. Мен артынан токтоно албайм, өзүмө кармана албайм дейт. Тура албайм, ичпесем чыдабайм депчи. Анан ошол дагы ичип, дем салдырып, айыгып, андан кийин немеге Пакистанга 4 айга даватка кетти. 4 айдан келгенден кийин дагы мага жолугуп, сүйүнүп, акыр барып үй бүлөсүн дагы кайра жарашып, иштепчи. Мындайлар көп болот. Доктурлар жардам бере албаганда, молдолор жардам берген учурлар көп. Анан менден башка дагы мен тааныган молдолордон деле ушинтип доктурлар жардам бере албагандар, айыгып кеткендер аябай көп. Ананчы жана мисалы сизге деген келет, айтып атпайсызбы, бул ичимдик ичип өзү келген да эжесимен да, мен ушинтип өзүмдү башкара албай атам депчи. Демек өзү каалаган өзгөрүүнүчү. Жана өзү каалабай, ишенбей, бирөөнүн кыстоосу менен келгендерген көп учурда жыйынтык болбойбу? Болбойт. Сиз аны сезесизби биринчи келгенде? Билем. Мен ошол кээ бирлерди алып келет да, мен көрөм, ичине сыйкыры болсо деле, жини болсо деле, жанакындай өзү каалабай атса, анан жакында эле келем окутуп коелу деп кыстай берет го. Мен дагы айтам да, жок тийбегиле, кичине бир аздан кийин өзү келсин депчи. Бир нерсени билиш керек. Ден соолук маселеси болсо дагы, мындай билим тармагы болсо дагы, соода тармагы болсо дагы, спорт тармагы болсо дагы, кайсыл тарап болбосун, адамдын өзүнүн каалоосу болбосо ага жардам берүү мүмкүн эмес. Өзүнүн ишеними, адамдын ишеними, каалоосу, аракети болуш керек да. Анан ошого сен жардам бергенде ал да аракет кылып чыгып кетет да. Өзү каалабаган адамды окуп ученый да кыла албайсың, аны машыктырып спортсмен бир чемпионат мирде кыла албайсың, эчтеке кыла албайсың да. Ошон үчүн баардык нерсе өзүнүн каалоосу керек. Анан эми кээ бир адамдар бар, ушул мындай сыйкыр дубанын же жиндин айынан дагы ичкен адамдар, арак ичкен адамдар келгенде дагы бул баягы арактын айынан көп жүдөп, кыйналып, аябай жүдөй элек да өзүчү. Аны чыгарып койсоң дагы барып туруп эле кайра эле достору менен барып ичип, кайра киргизип алып эле келе берет да. Кээ бир адамдар ушу тажап, кыйналып, чарчап калган, өзү токтой албай калган да, өзүнүн ички сезимин токтото албайт да. Ушул бир нерсе болуп ички сезим токтосо эле ичпейт эле, мен кыйналдым, жардам берип койгулачы деп келип мага, мен колумду камап өө бергендер келген да. Жардам бериңизчи мага депчи, мен кыйналдым, токтоно албай атам деп. Ошону дем салып, сыйкырыны кетирип, жин оорусу кетирип койгондо адамдын ичинен ошо аракка ичкиси келип, мындай сезими, аракка болгон кыстоо денесиндеги сезим жоголуп калат да. Анан ушу Кудайга шүгүр деп токтоп калат да аларчы. Ама өзү катуу кыйналып электе, эртең мындай баягы ички сезим кетсе деле бар достор менен жолугуп деле ичип коюп, бир ичти, кайра жин кирип калат, кайра эле ооруй берет алар. Баардык нерседе адамдын каалоосу керек. Анан жана көп учурда кумшекер,
суу, чай ушундайларды алып келишип анан аларга окуп берет го. Анан ошону деген мен мынтип ойлойм да, алар деген жана келгенде сөзсүз түрдө бул жака ишенип жана үмүт менен келет да. Буга окшопчу. Үмүт менен келет да, анан ар бир нерсе жөнөкөй сууну ичсе дагы үмүт менен ишенип ичсе, ошол бир шыпа болуп береби депчи. Анан жана кээ бирде эмне кереги бар ушул туз кумшекерлердин, туздардын эмне кереги бар деп да көп айтышат го. Эмнеге буларды ушинтип беришет деп. Негизи пайгамбарыбыздын сүннөтүндө пайгамбарыбыз сууга дем салып берген да. Фатиха сүрөсүнү окуп, 7 жолу окуп сууга дем салып ичүү бул бардык нерсеге шипа болот деп келген да. Бул сууга дем салып берүү бул пайгамбардын сүннөтүндө бар да. Анан эми жанакындай чай, анан туз деген нерселер алар сүннөттө да жок да андайча. Ошон үчүн мен дагы ошол нерселерди колдонбойм. Анан кээ бирлери алып келип мындай коюп алат да, дем салып бер депчи, анан эми ал капа болбосун деп дем салып берип кое берем. Бирок ал нерседен ошол чай, туз, мейиз бир нерселер алып келет. Андан ал өзү деле пайда албайт да. Бирок эми айтсаң дем салып бербесең капа болот, анан дем салып берип койсоң деле ал бир шариятка каршы бир нерсе болуп калбайт. Шариятка каршы деле келбейт да. Бирок ал андан пайда албайт да. Бирок сууга дем салууда пайда бар. Анткени бул сууда азыркы күндө окумуштуулар деле изилдеп чыкпадыбы, суу адам сөздү угат, адам сөздү ичине алат депчи. Бул Кур'ан шифа. Алла Таала Кур'анда айтат: "А'уду биллахи минаш шайтанир раджим ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаa'у ва рахматун лил му'минин." Шифа аяттар 6 жерде шифа аяттар келген. Бул Кур'анды мусулман момундар үчүн шифа райым кылып түшүрдүк деп. Биз Кур'ан шифа аяттарын Кур'анды окуганда бул ошол Кур'анды сөздөрүн суу өзүнүн ичине камтыйт да. Аны адам 80% суудан турат да. Биз сууну ичкенде бул биздин бүт денебизге таркайт да. Ошол Кур'ан аяттары, шифа болгон Кур'ан аяттары биздин суу аркылуу бүт денеге таркап, бизге ден соолугубузга бир эле сыйкыр жин менен ооруган адамга эле эмес, балким жөнөкөй медициналык ооруларга дагы сууга дем салып ичиргенде бул пайда болот да. Бул эффект алат да. Анан экинчи бир жагы жана сен айткандай кээ бир мындай жөн эле өзү стресс менен ооруган адам же катуу бир ишеним менен ошо сууга дем салып ичсем жакшы болот дейт. Ошо дем салынбай калса дагы ошо дем салынган деп түшүнүп алып ичсе айга берет адам. Ошондо өзү ишенип Негизи мисалы Кур'анда мисалы балда шифа бар деп келген да. Балдача Кур'анда балда бал асел деп коет, балда шифа бар деген. Мисалы анын мисалы чорный тиминди мисалы шифа бар, мисалы бул Кур'анда Алла Таала өзү мактап айтканда, ушул нерселерде чындыгында шифа бар да. Ушуларга дем салып колдонсо болот да. Сүннөттө сууга дем салынган, анан жанагы күндө колдонгондо эле чай, пай, сахар баарына кереги жок, ал туура эмес түшүнүк. Эң акыркы суроо болсун, эң эсиңизде калган же сизди бир таң калтырган же бир кайгырткан бир кайсындай учур болду эле? Аябай эсиңизде калган. Ошол келген кишилердин менен ортоңордо. Кайсы тармакта мисалы? Балким ошол сизге таң калыштуу бирөөнү учураган учур болгонбу? Айтып атпайсыз, кол бутун байлап келди депчи, мындай учур көп эле болсо керек. Ушул сыяктуучу сиз билбеген, сизге тааныш эмес жагдай менен. Бул биринчи мен эң алгачкы дем салып баштаган учурларымда мага деле бир 17-18 жыл болду да. Анан эң алгачкы учурларымда болгон таң калган нерсем мисалы мен дагы мисалы жаңы дем салып баштаганда азыркыдай билимим болгон эмес, аз болгон, бирок тынбай окуп атып, аракет кылып атып, түрдүү китептерди, хадистерден окуп атып, анан тынбай адам мындай Кур'андын негизинде изилдене берсе Алла Таала берет экен да. Анан ошол эң биринчи жаңы аз билген кезимде ушундай бир болгон. Бир Кавказ улутундагы аял келген да. Анан ошо дем салганымда ичинде жин оорусу менен ооруйт экен. Анан аябай катуу кыйналган да. Окуп атканда бакырып, чыңырып, кыйкырып тепкилеп, аны күйөөсү менен баласы чогуу келген, алар буту колунан кармап 1 сааттай дем салгам да. Анан ошол чыккан жок да негизичи. Негизи аны азыркыдай билим болгондо аны ошо 1 саат кыйнабай деле бир 10 мүнөттө эле чыгарып койсо болот экен да. Анан ушундай
чыкпай койду. Анан бирок тиги аябай чарчап алы кетип калды да. Анан аябай алы кетип калды. Кийин анан бир аз мен сууга дем салып бердим, анан оливковый майга дем салып бердим, олар ичебиз депчи. Анан мен айттым да, бул аябай чарчап калды, алы кетип күчү жетпей калды, бүгүн бир аз эс алсынчы депчи. Эс алсын, эртең десем, анан бүгүн чыкпай койду, бирок эми кичине эртең дагы дем салайлы десем, анан баягы аял айтты да, эмне чыкпай койду депчи, менден сурады өзү. Анан жок, чыкпай койду, эми Кудай буйрса дем сала берсек чыгат го, эми акырындан могаларды колдонуңуз деп туруп бергем, кеткен да. Анан эртесинен келгенде, анан мен дагы кичине мындай дем салып баштасам эле, баягы биринчи күндөгүдөй эле бакырып, кыйкырып эле ушинтип жер тепкилеп эле башталды кайрачы. Анан мен мынтип мындай баягы адамдын баягы жин адамдын тамырлары менен жүрөт да, карап көрсөм жок да ичинде эчтекечи. Анан таң калып коем да, анан кайра Куран окусам, кайра эле бакырып, кыйкырып тепкилей берет да. Токтотуп туруп кайра карап көрсөм эчтеке жок да. Анан таң калып, бул мен кийимдей ойлоп түшүндүм да, бул демек баягы биз сууга дем салып берген, ушулар шипа болгондо, сууну ичкенде бүт денеге таркаганда баягы коркундай кыйналгандан Алла шифа берип, баягы Алланын өкүмү менен баягы ичинде жини ушу түнү менен эле жок болуп кеткен экен да, кетип калган да. Бирок бул аялдын мээсинде кечеги менин чыкпай калды деген сөзүм калып кеткен да. Сеники бүгүн жиниң чыкпай калды деген сөз калып кеткен да. Куран окусам эле кыйналып атат. Анан мен таң калып сурадым да. Сизден токтоңузчу, аз мен окуганда кыйналып атпайсызбы эмне дейт. Кечеде окуганда кыйналдыңызбы? Ошо кечегиндей эле болуп кыйналып атасызбы же башкачараак болуп кыйналып атасызбы? Ошондой эле кыйналып атам деди да. Анан мен айттым, ал эми алар орус тилинде сүйлөгөн, так не должно быть, сен почему деп калды. Не сен сизде бүгүн эчтеке жок экен десем, как это дейт да, кантип. Ооба эчтеке жок десем, сен деген кече чыкпай калды дебедиң беле деп. Ооба кече чыкпай калган эле. Анан бирок бүгүн жок десем, балким кече суу оливковый майларды колдонуп ошол шифа бергендир, Алла Таала ошонун жардамы менен чыгарып бергендир. Сизде жок, сиз бүгүн кыйналбашыңыз керек эле десем, чын эле аз мени жакшылап карап көрсө, жакшылап карап көрсөм жок да. Кантип карап көрөсүз? Кантип билдиңиз жин бар жок Адамдын экенин? тамырларынан карап көрүп билсе болот да. Анан чындап эле жок, сизде кыйналбашыңыз керек десем, анан деп мындай колу менен көкүрөгүнү камап, алхамдулилля деп мындай намаз окуган аял алхамдулилля деп мындай кичине спокойт этип калды дагы. Анан эми отурсаңыз мен кайра бир окуп көрөйүн деп турам. Кайра окуп көрсөм эчтеке болбойт, жөн окуп коюп атат да. Бул адамдын мээсинде ошол баягы менде жин бар деген ой калып кетсе, ошо жин кетип калса деле ошол жин бар кездегидей эле кыйнала берет экен да. Мен ошону көргөн аябай таң калгам да. Андан кийин ошону биринчи ошону түшүнгөм да, бул адам оказывается мындай көрсө бул психологически дагы жин бардай болуп кыйнала берет экен деп ушуну көргөм да. Сизге да сабак болуптур, э? Мага да сабак болду да, таң калыштуу маселе. Ошо самовнушение болот да, тигинтип Бул- мен жин бар, өзүнүн жок жини деле бар кылышып алат. Бул самовнушение аябай көп. Мага Аксыдан бир кызды алып келишкен. Бул кыз 18 жаштагы кыз болгон. Апасы каза болот. Апасы каза болгондо эми апасына эң үйдүн улуусу экен, апасына эң жакын кыз болгон, эми кайгырып, ким эле апасын жоготсо кайгырбайт. Кайгырып, ыйлай берип, 3 күн түнү ыйлагандан кийин анан 3-күнү күнү башым деп баш ооруп жатып калат. Эми 3 күн эмес, 3 саат ыйласаң эле башың ооруп чыдабай каласың да. 3-күн күнү анан башым деп чыдабай калганда, ошол айылдын эле молдосуна алып барып дем салдырып коелу деп молдого алып барып дем салдырат дагы. Анан молдо кулагына кыйкырып, Куран окуп, анан дем салып бүткөндөн кийин мен дем салып атканда эмне болду, сенде эмне сезим болду десе, мен башым катуу ооруп кетти дейт. Эми өзү башы ооруп аткан, эми кулагына кыйкырып окуп атса, анан баягы шумга катуураак ооруп кетсе, анан сенде жин бар экен деп айтат. Ошол жерден анан баягы кыз коркуп, эмне кыламса 7 күн дем салдырасыңар дейт. Анан 7 күн күндө окуган сайын баягы башынын ооруганы күчөй берет. Анан кийин айыкпай эле башынын ооруганы күчөп кетет. Анан 7-күн анан молда айтат, бунун ичинде жини абдан күчтүү экен, менин күчүм жетпеди, башка бир күчтүүрөөк дем салганга алып баргыла дейт. Дегенде баягы кыз, менин жиним ушунча күчтүү турбайбы, бул молдонун күчү жетпегидей деңгээлде күчтүү турбайбы деп, ош бетер кыздын самовнушениясы күчөп баштайт. Улар ошто Сузакка алып барышат. Сузакта да бир дем салган бала бар, өзбек улутундагы, ал жерге алып барып дем салдырат 1 ай. Ал жерде дем салып атканда ошол жерден анан биринчи жолу башталат.
дем салганда баягы бакырып кыйкырып тепкилеп өзүн чыңырып мындай ау деп анан ошентип айландырып анан Баткенгече алып барат, Бишкекке алып келет, анан мага алып келет, анан ошол жерден мен ал кызды дем салсам эле бакырып чыңырып кыйкырып атат. Анан жанында баягы атасынын инелери чогулуп келиптир. Алар дагы жин жок бул кызда десем, алар туугандары да ишенбей койгон да. Эчтеге жок депчи. Анан мен ошону айттым. Мен силерге башкача метод менен азыр дем салып берем анда. Жини азыр өлүп калат. Деп эмне деди? Отургузуп биринчи Куранды ачып көрсөттүм. Мына Куранды көрдүң, тиги кызга да көрсөттүм, туугандарына көрсөттүм. Азыр бетин жайнамаз менен башыңан жаап коем дагы. Куранды башыңа коюп окуп баштадым дейм, үнүмдү чыгарбай эле окуп баштадым дегенден кийин мен ичимден окуйм, ичимде жиним кыйналып өлүп калат деп туруп анан башына жаптым, мына жерге отургузуп эле башын жайнамаз менен жаап, Куранды койбой эле, Куран столдун үстүндө турат. Кыргызча, орусча сөздүк словар болот го, ошо китепти эле алып, мен да үйдө турган да ошону алып эле башына коюп, десем баягы туугандар мени карады эле, мен мындай кылып койдум да. Анан окуп баштадым деп окубай эле телефонду жандырып видеого тартып аттым да. Китепти тартып, Куран столдун үстүндө турганын, башында жөн эле кыргызча, орусча разговорник турганын тартып атам, байкелерин тартып атам, мен мынтип өзүмдү да тартып мынтип атырам, Куран окубаганым көрүнүп атат да. Тиги кыз кыйналып атат да, бакырып, кыйкырып, жин оорусунан ооруган адамдай бир жер тепкилеп чыңырып атат да. Анан бүткөндөн кийин видеону өчүрүп, баарын алып коюп, анан тиги кыздан сурасам, ичимден бир кыйкырган үндөр угулуп, бир эркек кишилердин үнү чыгып, дейт, ичим ыссы, могу жериме чейин бир нерселер келип атты деп айтып берип атат да. Анан кийин мен тиги кыздын өзү чоң эле кыз да 18 кыз сурап атам да, сага бир эки суроо берейин дедим да. Сен айтчы, эгерде сенин түшүнүгүңдө адам ичинде жин менен ооруп атса, ага Куран окуса, дем салса кыйналыш керек десем, ооба дейт да. Же мына башына Куран коюп койсо кыйналыш керек десем, ооба дейт да. Ал эми сен айтчы, ичинде жини бар адамга Куран окубастан деле, Куран эмес, мындай бир жөнөкөй эле бир башка эле бир мындай эле бир адабият, башка эле китепти коюп Куран окубай эле, ойноп эле отурса кыйналыш керек десем, жок, кыйналбаш керек дейт да. Сен азыр кыйналдың го десем, ооба дейт да. Мына мен сенин кыйналганыңды видеого тарттым деп туруп көзүнө көрсөттүм да. Көрсөтсөм, видеодо менин Куран окубай эле турганым көрүнүп турат, байкелери көрүнүп турат, тиги кыз кыйкырып чыңырып кыйналып атат, Куран столдун үстүндө турганы көрүнүп турат, үстүндө жөн эле китеп кыргызча, орусча сөздүк турат. Анан могу китепти да алып берип койсом, ушул дейт да. Көрдүң, мен Куран окуган жокмун, башыңа Куран койгон жокмун, сен кыйналып атпайсыңбы десем, эмнеге дейт да. Сенин анткени сенин оюңда 100% менде жин бар деген самовнушение бар. Экинчи, мага Куран коюп атат башыма, ичинен Куран окуп дем салып атат деген, демек мен кыйналышым керек деген программаны жайгаштырып алган да. Бул ушинтип кыйнала берет да. Жана сен башында айтып кеткендей, акыры бар неврологдон айыгып кетиптир дегендей, бул деле ошол кыз дагы барып неврологдон айыгып кетти да. Бул себеби катуу күч келип, уже сужат этип, кан тамырлар кысылып калды да. Анан жакшы врачтардын дарегини бердик, барып айыгып кетти да. Ошон үчүн бул самовнушение жаман. Бул самовнушение менен адам өлүп да кала берет. Даже бир адамгача жөнөкөй эле сууну ичирип дагынча, бул уу болчу, бол эле бол, тез эле бол, доктурга алып баргыла, жеткиргиле, бул уу ичип алды деп коркутуп койсоң, баягы адам ооруп калат. Анан жөнөкөй эле сууну берип туруп, өтө бул сууну ушуну ичсең жакшы болуп кетесиң. Айыгып да кете берет да. Ал ошону менен айыгып да кете берет. Менде бир окуя болгон да. Мен медреседе сабак берип иштеп жүрөт элем. Анан баягы окуучулардын тизмесин жазып аткан болчубуз. Анан ошол учурда мени менен чогуу иштеген дагы бир молдеке бар да, ал да устаз да. Анын бир досу кичине башы ооруп кыйналып аттыр да. Анын бир досу башы ооруп кыйналып аттыр. Анан мага бир чоң 10 литрлик канистрге суу алып келиптир. Мага дем салып бергин, мен барып ушуга жуунам депчи алып келиптир да. Анан мен жазсам, тиги өзү шашып бир жака жөнөп атыптыр да, мага алып келип, могуга дем салып койчу деди. Мен досум алып келди, анын атын айтпай эле коеюн, дем салып коеюн деди. Дем салып койчу деди. Азыр алып кетет деди да. Мен макул, мейли ушул жерге коюп кой, мен могу тизмени жазып бүтүп алайын, анан дем салып коем деп. Мен оюмда качан мен дем салып бүттүм, алып кеткиле деп чалсам, анан алып кетет деген ой болгон да.
турган, мен да дем салбай эле тизмени бүттү, анан намаз болуп калды, намазга чыгып кеттим, анан тамак ичип бир кезде келсем, бул арада тиги досу келип алып кетип калыптыр. Суунучу дем салынган жок, өзү кандай сууну алып келген болсо водопроводдон, крандан ошондой эле турган, кайра алып кетип калыптыр да. Анан бир кезде тиги үйүнө алып барыптыр дагы, ошо сууну жуунуптур дагы, кадимкидей башы жакшы болуп, айыгып, жуунганда денеси чымырап, ысыгандай болуп, ушундай бир өзүнчө бир сезимдер болуптур дагы, анан жакшы болуп калыптыр. Анан тигиге айтыптыр да, анан досуна чалып, рахмат сага, сен жакшы дем салыптырсың, мен жуунганда аябай денем ысып, чымырап, бир башкача болуп, анан өзүм жакшы сезип калдым деп ушинтиптир. Анан макул макул, анан мага чалып атпайбы? Сен кайсы сүрөлөрдү окуп дем салдың эле дейт да. Мен дем салып элек мага, сен койчу дейт, алып кетип калбадыбы сууну дейт. Качан алып кетсем, жана эле бир сааттан алып кетип калбадыбы дейт. Анан мен дем салган жок болчумун, бошогон жокмун, эми бошогондо дем салып коеюн десем, ал барып алып жуунуп ушинтип жакшы болуп калыптыр депчи. Бул адам самовнушение менен айыгып да кете берет, ооруп да кала берет. Бул аябай чоң. Ошон үчүн мен айтам да, жанагындай талпа окуган жерге барбаш керек. Анткени адамдар ошол жердегилерди көрүп алып, бир самовнушение өзүнө дагы ошону алып баштайт да, ошону менен ооруп калгандар көп келет. Аны айтып бүтө албайсың алардычы. Кийин аларды доктурга барыш керек деп ишендире да албай коесуң да. Сонун айтып болду. Рахмат сизге чоң. Силерге да рахмат. Эми сизге болсо эркин микрофон берели. Эми жана сиз айтып аткандай, муфтият деле бунун баарына чара көрүп бүтө албайт. Буну эми мамлекет деле бунун бүт баардыгын текшерип, контролдоп бүтө албайт. Анткени мисалы сиз деле эч кимге айтпастан акырын барып бирөөгө дем салдырып келсеңиз, аны ким көрүп коюптур? Кете бересиз да анычы. Мен ошон үчүн мен жалпы ошо элге айтат элем, ар бир адам өзүнө сак болуш керек. Ар бир адамга ден соолук аманат. Өзү доктурга барарда дагы, молдого барарда дагы алдын ала сурап, билип, мындай текшерип, анын билимин сурап, анын дарылаган ыкмасын сурап, карап, анан барыңыздар деп айтат элем. Жанакындай уруп сабап, тепкилеп, муздак сууга салып алып, же жанагындай муунтуп, кыкынтып деген жерге барбаңыздар, ал зыян болот. Эртең баары анын последствиясын тартасыздар. Ден соолук ар бир адамдын өзүнүкү, аманат өзүнө. Анан негизи ар бир адам өзү мындай таза жүргөнгө аракет кылыш керек да. Ар бир адам намаз окуса, бул намазда өтө көп пайда бар да. Мындай 5 убакыт намазын окуп жүрсө, эртең менен кечине зикир дуалар бар, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө, мисалы интернеттен карасаңыздар деле табасыздар. Могу Централь мечит жакта китеп саткан жерлерден дагы маснун дуалар бар. Ошол пайгамбарыбыз эртең менен турганда, уйкудан ойгонгондо кайсы дуаны айтып ойгонгон, тамак ичкенде кайсы дуаны айтып, ажатканага киргенде, чыкканда, кайра уктаганда кантиптан кайсы дуаны айтып, эртең менен кечине кайсы сүрөлөргө дем салып жүрүш керек. Мына дайым ошол сүннөт дуаларды колдонсок, анан арам нерселерден алысыраак болсок, эң башкысы мен айтат элем, баары адамдар намазга, Алланын өкүмүнө бекем болсок, эртең менен кечине сүннөт зикир дуаларга бекем болсок, иншаллах Кудай Таалам мындай көз, сыйкыр, жин оорудан алыс кылат. Ошон үчүн Алланын өкүмүнө көбүрөөк көңүл буруңуздар, сүннөткө көбүрөөк көңүл буруңуздар, сүннөт менен жашаганга, Алланын өкүмүнө парыз менен жашаганга аракет кылыңыздар. Кудай буйрса эч качан оорубайсыздар. Пайгамбардын сүннөтүндө дагы бир пайгамбардын сүннөтү эрте жатып, эрте туруу деген да. Мисалы көп оорулар азыр, нервтен оорулар баардыгы кеч жатып, түнкү уйкунун жоктугунан болуп атат. Анткени бизде азыр бул телевизор, освещение, телевизор, интернет дегендер көбөйүп кетип, кафе, ресторандар болуп кетип, адамдар түнү уктабай койду да. Мына ошол пайгамбарыбыз эрте жатып, эрте турганда, ошон бүт биз пайгамбарыбыздын сүннөтүн кыла турган болсок, бул адам оорубайт да. Ошон үчүн айтар элем баары элге, сүннөт менен жашаганга амал кылыңыздар. Анан дагы эң бир чоң пайгамбарыбыздын сүннөтү ачууланбастык да. Мен көп баскан турган жерлерде ушуну көп айтып келем. Пайгамбарыбыз бир хадисинде да айтат, ким ачуун басса, ага 5тен 1 аял берүүнү кепилдигиме алам деп келген да. Ким ачууну басса, бир 5тен 1 аял берүүнү кепилдигиме алам деп да. Үй касыр да, касыр деген чоң имарат айтат да. Эми караңыздар, азыр
ачуулануу ушунчалык көп ооруларды алып келет да. Бул стресс, ачуулануу, стресс бул ушунчалык көп ооруларды алып келет да. Адам ачууланганда чачынан баштап бутунун тырмагынын учуна чейин бардык органдары жабыркайт да. Пайгамбарыбыздын сүннөтү ачууланбастык да. Кандай абал болсо адам сабырдуу болуу, ачууланбастык бул неме. Ошон үчүн пайгамбардын сүннөтү ачууланбастык, пайгамбардын сүннөтү эрте жатып эрте тургандык, пайгамбардын сүннөтү ач калмайынча тамак жебешилик, ач калганда да өтө тоюп жебешилик. Мына бүт биз пайгамбардын сүннөтүнө амал кыла турган болсокчу, кулк мүнөзүбүздү оңдой турган болсок, бул көп оорулардан адамды алыс кылып коет да. Көптөгөн адамдардын зыяны азыр ачуулануудан көп келип. Адам ачууланганда бирине бычак сайып салып атат, ачууланганда бирөөнү сабап салып атат. Светофордо 1 секунд көрүп туруп койсоң, Светофордо 1 секунд көрүп туруп койсоң, кыйкырып сөгүшүп кетип атат. Ачууланып канчалык нерсе ачуунун үстүнөн келип чыгып атат да. Ачууланганда бирөөлөрдү катуу жүрөгүнө оорутуп коюп, мамилесин бузуп коюп атат. Канчалык ачууланганда канча ишкерлер, партнерстволор бөлүнүп кетип атат. Адам ачууланганын үстүнөн жашоодо да көп зыян табат да. Ошон үчүн бул кулк мүнөз адамда эң жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз айткан, кайсыл адамды Алла Таала жакшы кулк мүнөздөн кур калтырган болсо, анда бардык жакшылыктардан кур калтырыптыр деген да. Бардык жакшы кур калтырыптыр деп. Ошон үчүн биз кулк мүнөзгө аракет кылышыбыз керек да. Бул кулк мүнөз жакшы болсо, Кур'ан аятта да Бакара сүрөсүндө келет. Кайсыл адамга Алла Таала хикмат деген бул жакшы кулк мүнөздү айтат да. Жакшы кулк мүнөз берген болсо, ага бардык жакшылыктарды бериптир деген да. Ва ма ю'тил хикмата фaqat ута хайран касира дейт. Кимге хикмат берилген болсо, хикмат деген бул даанышмандуулук, жакшы кулк мүнөздү айтат да. Кимге хикмат берилсе, ага бүт жакшылыктар берилиптир деген да. Ошон үчүн биз кулк мүнөзгө аракет кылышыбыз керек. Кыргызда деле макал бар да, аттан жыгылсаң пейлиңден көр депчи. Бул эми сен аттан жыгылып аткан сен пейлиңе не тиешеси бар деши мүмкүн да, бирок баары сыр бар экен да. Бул көп нерсе биздин пейлибизден келип чыгат да, мүнөздөн келип чыгат да. Ошон үчүн мага көп үй бүлөлөрдө келет да. Бир дем салып коюңуз, бизге көз тийди, жиңгирди, не болду, биз уже бири-бирибизди көргүбүз келбей калды, бири-бирибиздин сөзү жакпай калды, үйдө уруш токтобой калды деп көрсөң мүнөз, кулк мүнөз да. Эми анча-мынчасына көз тийген айынан ушинтип калгандар бар. Же бир сыйкырдын айынан болот. Аны дем салып койгондон кийин адам сразу өзгөрөт да, тездик менен. Бирок көпчүлүк учурда мүнөз да. Анткени адамдарда талап ашып кетти да. Адамдарда талап ашып кетти да. Мисалы, ери аялынын, аялы эрин же досундай айтканда, бунун мүмкүнчүлүгүнөн ашыкча нерселерди талап кылып баштады да. Бул өтө ашыкча талап кыла берүү, өтө ашыкча наздана берүү, бул бир жакшы макал бар да. Жакшы ата бабалардан калган бир жакшы макал бар. Ашыкча наздануу арадагы сүйүү махабатты жок кылат деген да. Ашыкча наздануу сүйүү махабатты жок кылат дейт да. Ошон үчүн ашыкча эле эркелеп, ашыкча талап кыла берет да. Мисалы, өзүнүн күйөөсү көтөрө албаган нерселерди сурай берет, талап кыла, же аялы көтөрө албаган нерселерди, досу, кошунасы деп коелу. Бүт ашыкча нерселер талап кыла берүүдөн келип чыгат да. Бул кулк мүнөздөн келип чыгат да. Анан бизде адамдар укугуну талап кылууга өтүп алды дагы милдетин аткарууну унутуп калды. Эгерде адам укугуну талап кыла берүүгө эле өтүп алсачы, мисалы, мейли экөөбүз дагы бир жерде чогуу иштеп калдык, же бир нерсе болду. Мен сенден кечке укугумду эле талап кыла берем дагы, бирок сенин алдыңдагы өзүм милдетимди аткарбай койсомчу, бул келишпестикке алып келип чыгарат да. Же жатат, мисалы, мен өзүм үй бүлөмө деле, мисалы, келинчегиме дагы укугумду талап кыла берем дагы, бирок өзүмдүн үйдө эр экендигимди, мен үйдүн кожоюну болгондо мен милдеттеримди аткарбай эле укугумду эле талап кыла берсем, бул эртең келинчегим мени жек көрүп калууга алып келет. Же келинчегим деле өзүнүн аялдык милдетин аткарбай эле укугуну талап кыла берсе, мен барып аны жек көрүп калууга алып келет дагы, ажырашууга алып келет. Ал эми эгерде биз милдетибизди аткарууга көбүрөөк өтө турган болсок, бул сүйүү алып келет да, ынтымак алып келет да. Ошон үчүн иншалла айтат элем, ар бир адамдар өздөрүнүн ден соолугуна кам көрсүн, кимге барып атканын, кантип окутуп атканын көрсүн. Анан кээ бир негизи доктурлар деле сунуштасаң дагы жана айтып атпадыңбы, неге доктурга барбайт депчи. Кээ бир өтө мыкты, кыйын билген доктурлар да кымбат алат. Бирок бул ден соолук үчүн акчаны аябаш керек.
биз той топурга деле бир болбогон ысырапкерчиликке андан көп нерсени чачып салабыз дагы. Дарыланууга келгенде доктурга барсаң да ал көп алат экен деп барбай коет, же молдо болсо да ал көп алат экен деп барбай коет да. Жок, эгерде ошо молдо болсо дагы, доктур болсо дагы айыктырып берип атабы, ал канча алат, ал өзүнүн акысы ал. Аны эч ким чектегенге акысы жок. Аны мамлекет деле же муфтият делесе мынча алба дебейт. Ал бир уста деле машинени жасап берсе, канча алат, ал өзүнүн акысы. Кааласа 1000 сомго, кааласа 10 000 сомго алат, ал өзүнүн акысы. Ошондой эле доктурдун дагы, молдонун да өзүнүн акысы. Бирок чындап айыктырып берип атабы, сен ошонун пайда алып атасыңбы? Сен ошону бер. Айык. Анткени могу ден соолук болсо андан көп акча тапса болот да. Ден соолук жок болсочу бардыгы жоголот. Бүт бардык нерсе токтойт да. Негизи ушундай жана ставка коюлбайт деп айтат го, молдолордо көбүрөөкчү. Барбы ушундай атайын прайс балдар? Ставка мындай да, андай эч бир жерде мындай бир атайын өзүнүн тариф коюлбайт. Ар бир адам өзүнүн кызматын өзү баалап кое берет. Мисалы өзүн баалап кое берет. Кафеге барсаң деле бир тамак бир кафеде башка баа, бир кафеде башка баа, ошол эле тамак. Же бир кийим карасаң, базардан Дордойдон алсаң 1000 сом турса, ошол эле кийимди алып келип Бишкек парктан алсаң 2000 сом тура берет да. Бул ар бир адам ошондой эле, бул адамдын эмгегине эч ким баа коюп бергенге акысы жок. Ал эми адам, ошого барган адам макул болсо кылсын, макул болбосо кете берсин да. Мен жана бир врачты айтып атпаймынбы? Мен да аябай өтө оор ооруларды айыктырганын көрдүм да. Ал деле 10 000 алабы, 20 000, 30 000 алган учурлар болот көп. Бирок ошончолук айыктырып берип атат да. Ошончо билимдүүлүгү бар да. Аны эч ким сен 10 эле миң ал деп айта албайт да. Ошондой эле мисалы дем салган молдо дагы ал өзүнүн ден соолугу кетип атат, убактысы кетип атат, анын энергиясы кетип атат, ал кыйналып атат, ал канча убакыт окуган дейли, кааласа 1000 сомго бааласын, кааласа 10 000ге, кааласа 20 000ге бааласын, аны эч ким андай кыла албайт. Бул ошол дем салып, ошого пайда келтирип атабы, бул өзүнүн акысына алган, бул шариятта да арам эмес. Анан бизде бир түшүнүк бар да. Молдо өзүнүн акысыны баалап айтпаш керек, элдер көңүлдөн чыгарган бериш керек деген нерсе. Эмнеге үчүн врач бааласа болот? УЗИге барсаң 500 сомдон дейт, томографияга барсаң 2000 сомдон дейт. Алар бааласа болот, мисалы операцияны 20 000, 30 000ге операция кылат, алар бааласа болот. Бүт баары машинени жасасаң моторист 20 000ге бааласа болот, ходовщик бааласа болот. Бүт баары болсо молдо бааласа болбойт. Чубак устаз айтчу эле, эмнеге үчүн молдо албаш керек депчи. Сен төрөлгөнүңдө дагы кулагыңа азан айтат, молдо керек. Өлгөндө да жаназа молдо керек, оорусаң да молдо керек. Ал эмнеге молдо албаш керек? Жок, молдо деле өзүнүн акысына баалаганга акысы бар. Просто болгону, мисалы ошол дем салганда молдо мейли 1000 сом алсын, 5 000, 10 000 алсын, бирок ошону эң жакшы жери көрүп туруп, ошо молдонун оорусу же доктурдун оорусу ошону аныктаганды билиш керек. Анан доктурдун оорусу болсо дагы жана бир сөз кылып кеткендей, дем салып акчасын алып жүрө бергендик ошол туура эмес болуп калат да. Эгер чындап көрүп туруп, мына молдонун оорусу, жин оорусу, ыйык оорусу, буну окуса айыгат деп туруп, бирок күн айыктырып берип коюп, мынча миң деп алса, ал акысы адал ала берсин.